Бүгүнкү темабыз саламатсыңар балдар. Силер менен Отурбаев Улан. Темабыз ондук бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү. Кемитүү. Демек, ондук бөлчөктөрдү мамыча түрүндө кошобуз. Ошондо мына 2,1000-23 кошобуз 1,1 дейт. Ошондо бүтүндүн астына бүтүн, үтүрдүн астына үтүр дал келиш керек экен да. Мына ошондо кошот экенбиз. Мына бул жакта эчтеке жок болсо өзү эле түшө берет. Мына 3, 2, 0-га 1 кошсок 1 болот, 2-ге 1 кошсок 3 болот. Мына ошондо 3,1000-123 болот экен. Демек, мына кийинкини деле 2,8 кошулган 3,1 деп жазабыз. 8-ге 1 кошсок 9 болот, 2-ге 3 кошсок 5 болот. Демек, 5,9. Үтүрдү койгондо, демек, мындай кылат экенбиз да. Эмне үчүн мен бул жерге үтүрдү койдум? Себеби кошуу жана кемитүүдө үтүрдөн кийин эң көп санды санайбыз. Бул жерде 3 турат, 1, 2, 3. Анан ошол эң көп канча болсо, бул жерден аягынан санап туруп үтүр коюп коебуз да. Мына бул жерде эң көп 1, 2, 3 турат. Демек, 1, 2, 3 деп туруп анан үтүрдү бул жакка коет экенбиз да. Кийинки мисал үчүн кийинкини чыгаралы. Мисалы ошондо 2,0,1,023 кene 0,1,023 кошулган 0,1 дейт. Ошондо 3, 2, 0, 1, анан 0-ге 1 кошсок 1 болот, 2, 0 кошсок 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 деп туруп коюп коет экенбиз. Мына ошондо 2,11,023 дейт. Кийинки бул санды дагы кошобуз. 0,1000-81 кошулган 0,111 дейт. 1, 9, 1, 0. Ошондо 1, 2, 3, 1, 2, 3. Эң көбүн коюп коебуз, 191. Кийинкини кошолу. 32,000. Так, 32,003 кошулган 11,101 дейт. Ошондо 1-ге 3 кошсок 4, 0, 1, анан 3, 4. Мына 1, 2, 3, 1, 2, 3, 43,1104 болот экен. Улантабыз. Бирден 0,4-тү кемитебиз. Бирден кемитебиз 0,4. Демек, бул жака үтүр коюп 0 коюп койсок болот экен. Ошондо 0дон кемите албайбыз. 4 ошондуктан бирден карыз кылсак 10 болот. 10дон 4тү кемитсек 6. Бул жерде 0 калды. Демек, 0,6 болот экен. Кийинкини дагы чыгаралы. Ошондо 1,1000-111 минус 0,1000-222. Ошондо карызга ысырайбыз. 11ден 2-ни алсак 9. Бул жерде 10 калды. 10дон 2-ни алсак 8. 10, 8 бул жактан ошо 0 калат. Ошондо 0,1000-889 дейт. Ошондо кийинки 15,100-ден кемитебиз. 2,7-ни. 1 өзү эле түшөт. Анан мындан 1 карызга ысырасак 10дон 7-ни кемитсек 3 болот. 4 калды. 4дөн 2-ни алсак 2, 1. 12,100-ден 31 болот экен. Ошондо бүтүндүн астына бүтүндү койдук. Мына көрүңөр, бул мына оң жагынан тегиздейбиз да. 2-ни бул жакка жазып койбойсуңар, болбойт. Себеби үтүрлөр туура келбей калат да. Демек, эң биринчи үтүрлөрүн эле мындай дал келиштирип алсак, анан калганын баардыгы өзү эле дал келип калат экен да. Ошого көңүл бурушуңар керек экен. Кийинки сандарды дагы кемитип машыгалы.